Саламатсыңарбы? Урматтуу менин кичинекей акылмандарым. Саламатсыңарбы, урматтуу ата-энелер? Биз өткөн сабакта з тамгасын өткөнбүз, Келгей биз кайталап кетели. З тамгасынан башталган кандай сөздөр бар экен? Кана атагылачы. Зебра, зым, зал жана зире. Палоого кошулган зире. Дагы кайсы сөздөрдү билесиңер? Айткылачы, видеону паузага кое туруп, кайсы сөздөрдү билсеңер, ошол сөздөрдү атагыла. Кана балдар, айткылачы, бул сөздөрдө кайсы тамгалар жетишпейт? Ойлонгула. Туура айтасыңар, з тамгасы жетишпейт. Эгер з тамгасы бар болсо, анда биринчи сөз кандай болмок? Таза. Экинчи сөз казан. Үчүнчү сөз базар. Ушул сөздөрдү бир баракка жазчы, жаза аласыңбы? Азаматсыңар балдар. Эми келгиле ойнойлу. Бул сүрөттөрдөн кайсы сүрөт ашыкча? Зебра, банан, зым, зире, зал. Кайсы сөз ашыкча? Таптыңбы? Туура айтасың, банан ашыкча. Анткени башка сөздөрдүн баардыгы з тамгасынан башталат. Банан кайсы тамгадан башталат? Б тамгасынан башталат. Азамат. А бул сүрөттөрдө кайсы сүрөт ашыкча? Банан, бала, бака, бугу, түлкү, бет. Туура айтасың, Азамат. Түлкү Т тамгасынан башталат. Түлкүнүн сүрөтү ашыкча. Азамат. Кийинки карышкыр, китеп, карга, кой, пил, камыр. Кайсы сөз ашыкча? Азаматсың. Мынагы бул кичинекей пил ашыкча. Туура айтасыңар. Кийинки сөздөр: жылан, жер, жип, жылкы, аюу, жөргөмүш. Кайсы сөз ашыкча? Азамат. Туура таптыңбы? Эмне үчүн ал сөз ашыкча? Азаматсың. Анткени баардык сөздөрдүн баардыгы ж тамгасынан башталат. Бир гана аюу кайсы тамгадан башталат? Туура, А тамгасынан башталат. Эми балдар, биз өткөн сабакта кыргыз элинин атактуу инсандарын өткөнбүз, Кана ошол атактуу инсандарды кайталап кетели. Силер унутуп калбаш үчүн. Бүбүсара Бейшеналиева. Бүбүсара Бейшеналиева ким болгон? Балерина болгон. Ал канча сомдукта сүрөтү чагылдырылган? Туура айтасыңар, 5 сомдукта. Бүбүсара Бейшеналиева балерина болгон жана анын сүрөтү 5 сомдукта чагылдырган. Бул акча 5 сомдук азыр жок. Мурун мындай акча бар болчу. Азыр болсо тыйын болуп калган, балдар. Кийинки инсаныбыз Саякбай Каралаев. Саякбай Каралаев ким болгон? Кана айтчы мени менен кошо. Саякбай Каралаев. Кайтала, видеону паузага кой. Саякбай Каралаев балдар манасчы болгон, улуу манасчы болгон. Ал Саякбай Каралаевдин сүрөтү 500 сомдукта чагылдырган. Эстеп калабыз, Саякбай Каралаев манасчы болгон. Кийинки инсан болсо Курманжандатка апабыз. Курманжандатка Алайхан ушасы болгон. Анын сүрөтү
50 сомдукта чагылдырган. Бул ким экен? Курманжан Датка. Кайталайбыз. Кийинки инсан Салижан Шарипов. Салижан Шарипов эң биринчи Кыргызстандан чыккан эң биринчи космонавт болгон. Атын кайталайбыз. Ким экен? Салижан Шарипов. Азаматсыңар. Бул атактуу инсандарды балдар эсиңерге тутуп алгыла. Мен сабактан да сурайм, силер айтып бергиле. Үйгө тапшырма. Алипе китебиңерден З тамгасын жакшылап окуйбуз балдар. Солдон оңду көздөй туура бир да тамганы калтырбай, тамгаларды бири-бирине улап чогуу окуйбуз дагы. Ошол эле бетте З тамгасында табышмак бар. Ошол табышмакты жаттайбыз. Таратмаларды аягына чыгарып иштейбиз. Жана 6, 7, 8, 9, 10 сандарынын ромашкаларын жаттайбыз. Мисалы 6 санынын ромашкасы кандай эле? Кайсы санга кайсы санды кошсо 6 болот балдар. 1ге 5ти кошсо, 2ге 4тү кошсо 6 болот. 3кө 3тү кошсок 6 болот. 4кө 2ни кошсок 6 болот. 5ке 1ди кошсок 6 болот деп мага айтып бергенге даяр болгула. Саламатта калгыла.